Мен негизиле кичинесинен өзүмө сөз берген экенмин да. Мен күйөөгө чыксам, мен до конца жашаймын. Жүрөктөн эч качан мындай мен ниет кылган эмес экенмин. Как ты жила? Как? Почему? Что произошло? Когда я была беременная, он на стороне общался по телефону. А я это увидела. Анан ошол нерсени мен мындай эмнеге сен монтип сүйлөшүп атасың телефондо деп айта алган эмесмин да. Ошол ызам, ошол нерсе ичимде калып кеткен да. Эмне себептен азыр ушундай конфликтке келдиңер? Мен айттым, мен физически да, моралдык да жетишпей жатам. Бул убакка чейин экөөбүз жашап жүргөндө деле мурунку жолдошум негизи балдардын жашоосуна катышкан эмес да. Кантип кабыл алабыз? Тилибизде айта беребиз. Ушулдагы запроско жүрөгүбүздөн кантип келебиз ал нерсеге? Мен түшүнүшүм керек, что мен Кудайдын пендесимин. Өзүн өзү кабыл алып, өзүн тааныганда адам өзүнүн Кудайын табат да. Сен эки баланын энесиң. Сиз билесизби, эки баланы бир уул бир кызым жашоодо бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жашоосун улантып кетсе экен деген вопроско келип калдым да менчи. Аял киши аялдык ордунда болсо, эркек өзүнүн эркектик ордунда болот экен. Неге менде ушул нерсе болду? Именно мага ушул нерсе келди. Бул Кудайдын мээрими экен, сүйүүсү экен. Быть рабой самого Всевышнего Аллаха — это самый высший статус. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня новый подкаст в новом формате. Сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки, женщины. Знаете, такой подкаст получается очень срочном порядке надо было снять. Сейчас происходит такой большой резонансная такая ситуация, не из приятных на самом деле. 2 миллиона просмотров в соцсетях, плюс еще очень много, слава богу, поддержки моей гости. И мне тоже также это откликнулось. Я очень тоже также захотела поднять этот вопрос, помочь своей очень хорошей знакомой. Бегимай менен биз бир жылдан бери таанышпыз. И инстаграмда көрүп калганымда, что вот ушул ситуация азыр Бегимай менен болуп атканына аябай кандай десем, неприятно болду. В действительности больно за нее, очень большие переживания болуп атабыз. Потому что мен Бегимайды бир жылдан бери билип, жакшынакай ыймандуу, жакшынакай келин, өзүнүн оокатын кылган, балдарын караган, кайрымдуулукка иш кылган, ушундай аракети менен өзү билим алганга аракет кылып иштеп, эч кимге жалдырабай жакшынакай үй бүлөсү менен жашаганын көрүп жүргөм. Ошого бул ситуация аябай острая, очень кандай десем, не то, что вот мне жалко стало, а про то, что в действительности надо помочь. Надо помочь. И альхамдуллях, что азыр кыргызстандыктарда аябай чоң ушул неме отклик болуп атат, аябай жардам берип атышат, комментарийде аябай колдогондор көп экен. Шүгүр, бул ситуацияда биз айткыбыз келет, что Бегимай, сен жалгыз эмессиң, сенин артыңда чоң коом бар, чоң поддержка, аялдардын да поддержкалары бар, мен билем, эркектердин да поддержкалары бар, как-то вот материально там и так далее, да. Бул өтө сонун. Азыркы заманда действительно аябай көп проблема болуп атат, көп насилие, семейное насилие. Это мындай как будто бы вот прям учащается. Эмне болуп баратат ушул азыркы заманда, я не знаю, это действительно страшно. Может быть, эта проблема была всю жизнь, просто азыр благодаря ушундай соцсетке чыгып калганына, случайно видео бирөө тартып калганына кичине мындай бул алдын ачылып көрүнүп атат да. Көрүнбөгөн кандай деген ситуациялар азыр ушул заманда, ушул убакытта азыр канча аялдар, может быть, зордукталып жатышат. Ошого бул подкаст өтө керек деп ойлойм. Бул подкастта биз кандай кылабыз? Биз жанымда Бегимай өзү келди, буюрса, и жанымда психолог, исламский психолог, именно ислам, динди жакшы билген, ушундай жакшынакай устазлардан билим алган, дипломированный психолог болгон үчүн атайын мен чакырдым.
Вот, кыздар, рахмат силерге, Бегимай, рахмат, что сен ушинтип набралась смелости, ушул болгондой ачыкка чыгарып, ушул айтып берейин деп келдиң. Бул жерде биз обвинять этпейбиз эч кимди. Бул жерде судья эмеспиз, адвокат, юрист болуп биякта биз кандай десем вот обвинять этип, там жамандап вот такой вариант кылбайбыз буюрса. Бул жерде ачык болгондой өзүңдүн немеңди айтып бересиң. Анан психолог болсо Буразия буюрса тоже дальше еще Буразия өзү вот сегодня покажет, как легче, если обращаться к психологу. Психологка барып кичине бул мурун за границей психология деп неме кылып аябай көтөрүлгөн неме болчу. Азыр, к большому сожалению, психологдор керек. Каждый второй балдарыбызга неме кылып ата энелерибизге өзүбүзгө аябай керек. Эмнеге, видимо, такое время. Здесь бул жерде өтө прям эле страшный эч нерсе жок. Бирок тандаган психологум буюрса, это именно через ислам. Бул это очень важно. Вот. Сөз Бегимай, саган айтып бер, полностью болгондой, как ты жила, почему, что произошло, почему ты сейчас, в общем, с тобой происходит, расскажи. Саламатсыздарбы? Мен дагы ыраазымын ушул чакырып, мени колдоп, баягы жөнөкөй эле кыргызстандык бир аялдын өмүрүн, басып өткөн жолдорун, ушул видеого келип чыккан себебин, мындай эч кимди каралоо менен эмес, бирөөнү жактоо менен эмес, өзүмдүн гана болгон чындыгымды айтканга площадка бергениңизге рахмат. Мен ойлогондон дагы жеке катыма жазылган каттардан улам бул көйгөй чоң экенин билдим. Мен дагы бул нерсеге Кудай турат, оңой болгон жок. Менин да тааныштарым бар, менин да партнерлорум бар, ата энем бар, ата журт, тага журт бар. Кудайга шүгүр, полноценный, жакшынакай бүтүн үй бүлөдөнмүн. Бир ата, бир эне менен чоңойгон, 5 портогандын 4-сүмүн. Эл катары эле мектепте окуп, университетте окуп, турмушка чыгып, жашоосун уланткан аялмын. Бирок жашоодо ушундай Кудайымдын насиби менен ушунча тагдыр көрүп келатам. Будан кичинерип калган жокмун чындыгында. Менин айтайын дегеним, тагдырга баш ийеткенбиз. Ошол эле учурда бизде тандоо бар экен да. Ушул нерселерден сен түбүнө кирип, дагы жаман мамиледе болуп, же болбосо өзүңдү өтө жаман абалга алып келесиңби, же ушул нерседен сен сабак алып, күчтөнүп өйдө туруп кетесиңби? Ушул экен да эң негизгиси. Чындыгында ошо акыркы окуя мен өзүмө болгон бетме бет окуя болду да. Себеби мен көп жылдан бери, жада калса мен ата энем, бир туугандарым жакын арада эле билишкен алар мындай ситуацияда экенимдичи. Мен билдирген эмесмин да. Мени көргөндөр, мени билгендер азыр жазып атышат. Эмнеге сен жашыргансың депчи. Мен боюмда болуп да иштедим, төрө болуп да 40 эле ишке чыгып кетчүмүн да. Ушундай күндөр өткөн, анан ошол жанында эле жүргөн коллектив, кошуналар айтып атышпайбы, эмнеге эле ушунча тытынасың, тытынат элең, биз түшүнбөйт элек дейт да. Вроде бы күйөөң бар, бала чакаң бар, эмнеге эле мынча деп ойлочу элек, азыр түшүнүп атабыз. Сен мындай бактылуу аял, жакшы эне, жакшы жубайдын ролун аябай жакшы бизге көрсөттүң дейт да. Анан мындай На самом деле у меня была вот такая большая дыра. На самом деле ушунчалык чоң караңгылык болгон. Мен өзүм ошол караңгыга кире алчу эмесмин да. Мне было очень больно. Мен аябай оор болду мен үчүн ошол нерсеге бетме бет келүү.
ушул караңгылыккачы. Азыр ошол караңгы муну бир комната дей турган болсок, мен ошонун эшигин ачып кирдим да, светтин көгөздүм да. Сиз билесизби, ошондо мен эмнени көрдүм? Ал жерде мындай бегим айга тиешелүү эң негизги нерселер бар экенин көрдүм да. Бул чындык. Ошол чындыкты өзүм мойнума алып көргөндө, ал жер гүл бакча экен да. Бегим айдын ичинде бул жашоого болгон умтулуу, бул жашоодо болгон көз карашы, түшүнүгү аябай бай экенин түшүндүм да. Өтө гүлдөгөн сонун гүл бакчага айландыра алдым. Кудайга шүгүр. Машалла. Бул азыркы ситуацияңды осознанияга келдиң. Ооба. Биздин көрүүчүлөргө ошол Инстаграмда азырынча бир мындай непонятная ситуация болуп атат да. Там шум, гам, конфликт, ким урду, кто виноват болуп элечи. Ошону эми мындай подробнее кичине айтып берсең. Канча балаң бар? Эмне себептен азыр ушундай конфликтке келдиңер? Ошо мурунку жолдошум экөөбүздүн ортобузда 6 балабыз бар. 15 жыл жашадык. Акыркы 3 жылда ажырашканбыз. Расмий түрдө ажырашканбыз. Бул окуянын негизи мен 4 кыз, 2 уулум бар. 2 балам ошо буйруса азырынча өзгөчө балдар болуп эсептелет. Булардын диагнозу умственная отсталость болуп коюшуп беришкен врачтар. Аны да кеч койдургам, себеби кабыл албай жүргөнмүн. Бул негизи өзүнчө чоң тема да. Ооба, башка тема. Баланын диагнозун кабыл алуу, балаң башка балдардан айырмаланып өсүүсүндө психологиялык, моралдык жактан мындай балаң калып кетип атканын билген бул өтө оор да. Аны билген, аны кабыл алган өзүнчө жылдар экен да. Ошол эле учурда буларды ошондой реабилитационный центрге алып барганмын. Ошо мамлекеттин колдоосу менен ошондой чакыруулар болуп турат. Кызым, улуу кызым ошол мезгилде атасында калган. Мындай кыз чоңоюп калды. Атасы менен да мамиледе болсун, себеби ушул убакка чейин жакшы сүйлөшкөн эмес. Особенно биз 2 ажырым жолго кеткенден кийин такыр эле мамилеси болбой калды. Кызым такыр эле мындай аталык ордун почти что жоготуп койду да. Анан келечегине бул таасир берерин билчүмүн. Ага да өзүмө да убакыт бергем. Мындай болот го. Может быть, мен ушул жагын туура эмес кылып атам деп атасына байланышып айттым. Кыздын тарбиясына каралышпасаң, өзүңдүн ордуңду койбосоң болбойт окшойт. Балким бир таасири болуп калат. Себеби өсүп келаткан кыз, мындайча айтканда, эми адамдын природасы ошондой. Биз чоңоебуз, анан өзүбүзгө жар издеп баштайбыз. То есть бул баягы подростковый мезгил, гормондор өзгөрөт, ойлор, көз караштар өзгөрөт, кабыл алуусу. Ошол мезгилде мен айттым, мен физически да, моралдык да жетишпей жатам. Себеби бул убакка чейин экөөбүз жашап жүргөндө деле мурунку жолдошум негизи балдардын жашоосуна катышкан эмес да. Мындай менин ата болуп ушул үйгө 3 күндө бир келип атканым чоң нерсе. Мындай ошо турган ата деген турпаты болгон, бул чоң нерсе. Сен ошого сүйүнө бер деп койчу да. Мен бул нерсе менен мындайча айтканда мен күрөшүп келиптирмин да. Жок, сен деген балдар менен отуруп кошо чай ичишибиз керек. Биз балдар менен эки жакка барышыбыз керек. Балдарга көңүл буралы деп эле чыйпылдай берет экен элем да. Азыр ойлосом. Бирок ал адамда андай түшүнүк жок экен да. Андай мындай жашоодо мен ушуларга мен жөн эле мындай ата болуп, атам бар деген эле болду. Менин мындай моралдык же болбосо убакыт кетирген убактым мындай буларга маанилүү эмес. Мен ошо 3 күндө бир келсем дагы ошол маанилүү деп өзү эле айтчу. Ошондой эле кылчу да. Эмне себептен ошо 3 күндө бир жолу келиш? Почему не каждый день? Он не каждый день с вами был? Да, получается, атасы биз үйлөнгөндөн кийин 2 жылдан кийин. Канча жашыңда үйлөндүңөр? Биз 2008 жылы мен 19 жашта болчумун. Ал мурунку жолдошум
18 жашта болчу, менден 1 жаш кичинекей. Мындай Жаш экенсиңер, э? ооба, жаш үйлөндүк. Эми баягы күйөөгө чыгып атканда, үйлөнүп атканда негизи эле мындай жакшы ой менен чыгасың го. Ар бир эле кыздын бул мындай Раз и навсегда өмүрүмдө башка күйөө болбойт, все, я с ним дегенсиң да. Ошондо сен 19 жашыңда төрөйсүң ким? Хадижаны. Первая у тебя дочка Хадижа. Да. Вот в 20 лет я рожаю. Негизи эле күйөөгө чыккан, анан бала төрөгөн мен үчүн чоң жаңылык болгон да. Ал үй бүлөгө киришип кеткен, ал үй бүлөнүн кимиси кандай, өгөй эне бар болчу, өзүмдүн кайненем каза болуп калган, мен келгенге чейин. Жаш кайнене болгон. Мен айтайын дегеним, мен өзүм жаш келип, эмне кылышымды билбей, мындай көп эле мындай урулуп согулдум да. Ошондой мындай эми 18, почти 20 жыл мурун түшүнүктөр башкача болчу да. Негизичи. Ну, это нормально. Кимибиз у нас бул бир эле жашоо да. Бир эле жашоо, биринчи неме, все этот. Эми урулуп тигил бул калганың, это вот сен азыр өзүңдү бир аз мындай кандай десем, критиковать этип атасың да. Сен как обычная молодая девушка, значит, төрөдүң жашынакай да, кыздуу болдуңар, анан кийин ошо башталды. Ошону айта бериңиз. Башталды в том смысле, что мен ошо угуп калып аттым. Мен окуум бар болчу. Шаарга жашайлы, сенин окууңа жакын. Мага мынтип айтканда, сен бактылуу болгуң келеби деп. Ну, естественно, конечно. Ооба, бактылуу болгум келет. Жүр анда экөөбүз шаарга жашайбыз. Сен окууңду да окуйсуң. Тынчыраак ошо шаарда. Тынчыраак эмес, эми мындай негизи шаарда жашайбыз деди. Хорошо деп экөөбүз шаардагы үйгө көчтүк. Анан ал жака көчүрүп баргандан кийин айтып атат да, мага эң ошо жүрөгүмдө биринчи ошол мындай жаракат кеткени, ошол жерге баргандан кийин мен бир күн атам менен жашайм. Ошол шаардын четиндеги үйдө. Анан бияка дагы бир күн келип турам деп атпайбы. Мындай бир сезимдер болду, как будто я чувствовала, что что-то не то. Конечно, не то. Да, бессознательно. Сознательно, бессознательно не то да бул. Это как так? Эми үйлөнүп алып, эми ушун жаш болуп алып анан кийин через день буду у тебя ночевать дегени да, туура? Да. Дальше. И у меня пошло-поехало. Кала алган жокмун. Ушул сөздү, ушул маанини. Себеби ага чейин деле угуп калганмын. Ошол өгөй кайненеден. Бегимай, булар сени жолукчан кыз деп алышкан, баарын түшүнөт деп. Себеби бул убакка чейин деле мындай сен динди түшүнөт деп, башка аял алса боло берет, бул жакшы түшүнөт деп ошондой ниетте сүйлөшүүлөрү бар атасы менен деп айтып атпайбы? То есть изначально был планы были такие. Да. Интересно. И ошол сөз элестетсеңиз, анан мага бир күн атамда бир күн сага келем деди. Эми мен дагы түшүнүп турам да эмне болоорун. Ошол ой менен экинчи ирет мен боюмда болуп калды ошол моментте. Ошол кызым төрөлгөндөн кийин эпилепсия болуп ооруду. Себеби ошол боюнда бар да ой жеп койду да меничи. Бул дагы кимге үйлөндү, тиги үйүндө келин керек, мындай. И ушул нерселердин баарын алып келгенде мени күнөөлүү кылып чыгарып койду да. Сен жакшы дурустап чай бербейсиң, сен жакшы аял эмессиң деп элечи. Мындай эң оору ушул дагы болду. Себеби мен кийин түшүнүп атам, эркек үйлөнүш үчүн же болбосо на стороне кого-то иметь, он всегда будет так говорить. Иначе не может. То есть
баардык эркектер эмес, те которые Причинаны табыш керек да? Обвинять этип, аялыны баскан турганны критиковать этип, анан находят вторую жену. да, Хорошо, сейчас Бегимай, вот сен азыр айтып келатасың, кандай десем, как какую-то такую историю, которая такая пройденная, с улыбкой, да, вот как психолог, да, вот айтсаңар, такая вот, знаете, вот ты приняла эту ситуацию, да? да, Приняла. да, альхамдулилля. Тогда почему азыр сен ушул немени, вот акыркы ситуацияны аябай вот видеого чыгарып, уже вот ачыкка чыгарып, уже жолдошуң башка жерде интервью берип атат. Вот это все теперь вот зачем тогда поднимаешь? Бул принятие, бул түшүнүк бир тараптуу болуп атат да. Мгм. Мен өзүм жашоомдо киммин, каяка кетип атам, эмне кылып атам деген суроолорго жооп берип, анан келип атам да бул нерсеге илим алып, ошол эле классикалык психологияны алдым, ошол эле устаздардан, наставниктерден илим алып, анан ушул түшүнүккө келип атам да. Мгм. Экинчи тарапка мен жооп бере албайт экенмин да. Мен жооптуу эмес экенмин анын түшүнүгүнө, анын дүйнө таанымына. Негизи бул ситуация эмнеге болуп кетти дегенде, мен өзүм шок болуп калдым. Мгм. Өзүм кылган нерседен өзүм шок болуп калдым. Себеби, Не ожидала. да, я не ожидала, что столько будет. Кызына ушундай мамиле болот деп ойлогон эмесмин. Мгм. Чындыгында мага ушундай мамиле болуп келген, байма-бай. Биз ажырашкандан кийин 3 жыл өттүбү? Мен унутуп да калыптырмын да. Негизичи, мындай Уже өзүңдүн өзүмдүн жашооң жашоом менен киришип, балдар менен эле болуп, дальше кантип өнүгөм, балдардын келечеги кандай болот, сиз билесизби, 2 баланы мындай булар ошо 2 балам, бир уул, бир кызым жашоодо бирөөгө муктаж болбой, өзүнүн жашоосун улантып кетсе экен деген вопроско келип калдым да менчи. Алардын диагнозун кабыл алдым. Кудайга шүгүр деп өзүмдүн колумдан келген өзүмдүн үстүмдөн иштей алышымды түшүнүп, ошол нерсени түшүнүп, дальше мен эмне кыла алам? Мен эне катары бул балдарга эмне бере алам? Мен киммин? Ооба, тагдырда ушундай болду, шүгүр. Анан эң сонун эмнени билдим? Ушундай балдар Кудайдын алдында сураксыз бейишке кирет экен. Кудай буйруса. Райские дети деп коет. Да, это Мгм. очень светлые. То есть биз адам заты мындай аң сезимибиз ордунда болуп туруп кылган нерсеге жооп берет экенбиз да. Акылыбыз ордунда турупчу. А бул балдардан спрос болбойт экен да. Иншаллах. Иншаллах. Буларды ухаживать этип, буларга көңүл буруп, буларга камкор көрсөтүп, камкордук кылып, булардын келечегин ойлогон, ушуларга ошол салым кошкон адамдар дагы Кудай көрүп турат экен да. Ошол адамдар дагы буюрса бейишке кирет экен. Это минимум 40 человек. Сонун иншаллах. Ошону түшүнүп, ошол билимди алып, сен молодец, в правильном пути сейчас. Да. Сиз эмнелер менен алектендиңиз? Эмне иштер кылдыңыз? Ал учурда күйөөңүзгө карата эмнелер сездиңиз? Кайсы учурда? Ошол алдыңкы учурда. Чогуу жашабай жүргөн учурдачы. Кандай бир түшүнүктөрдө болдуңуз? Кыскача майкалып өтүп кетсеңиз да болот. Жакшы суроо болду. Мен негизи эле ушул биздин үй бүлө болуп жашап аткан учурда, как все нормальные женщины, кечке эмес, эми негизи эле бир проблема болсо мен кетем, мен ажырашам дей берчүмүн да. Анан кечке жалдырачумун. Эми баягы биз жашоодо ойнойбуз го аялдар. Жашагыбыз келет, бирок ызылдайбыз да. Мен ажырашам депчи. Эмнеге ошондой кылып жүргөм? Себеби мен жашагым келчү да. Мен аябай жашагым келчү. В том смысле, что балдар бар. Мен негизи эле кичинесинен өзүмө сөз берген экенмин да. Кийин эстеп атам. Мен күйөөгө чыксам, ушу мен до конца жашаймын.
ажырашуу темасын мындай тилдин үстүндө эле сырткары болбосо жүрөктөн эч качан мындай мен ниет кылган эмес экенмин да. Анан ошол мезгилде өзүмдү көп алдагам негизи. Азыр ойлосом өзүмдү өзүм алдоо менен жүргөмүн да. Иллюзия менен. Бигим рахмат. Азыр продолжать этебиз. Сени угабыз, саган азыр вопросторду задавать этебиз. Менин жанымда ошо биздин конок, психолог, исламский психолог, мен айтып кеттим. Устазалардан үйрөнгөн, биздин динибизди билген, дипломированный психолог болгон үчүн Буразия деп биздин конокто кош келиңиз. Кош келдиң. Ассалому алейкум. Чакыруңуздарга ыраазычылык. Буюрса Аллахтын каалоосу менен азыркы биздин Кыргызстаныбыздын аялдарына бир сонун бир сөздөр, ачылуулар дейбизби, осознанность коштолгон бир маек болот деп ниет кылып келдим. Аллах таала жөндөн жөн бул нерселерди мындайча айтканда организация кылбады. Биз бул жерде жөндөн жөн олтурбайбыз. Буюрса эң сонун сүйлөшүүлөр болот. Буразия, азыр сен как психолог ушул ситуацияны уктуң. Бегим айдын өзүң көз карашың менен вот кандай деп, эмне деп ойлойсуң, кандай суроолоруң бар? Негизи эле биз биринчи основасын алабыз. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, Аллах ар бирибизге тагдыр жазып, биз ошону жашап өтөбүз. Азыр 1 минут алдыңкы нерсе уже биздин тагдыр болуп кете берет. Анан ал нерсени кабыл алуу ар кимде ар кандай болот. Сиз айткандай күрөшүп жашаганда өтө кыйналат. Кабыл алуу ар кимдин жүрөгүндө ар кандай жүрөт деген сыяктуучу. Мен болушунча азыр өтө терең бир түшүнүктөр, закондор дейинби, Аллахтын закондору бар да. Ошолордун негизинде ачып бергенге аракет кыламын. Буюрса көрүүчүлөрүбүздүн дагы Аллах таалам жүрөгүнө ачсын. Биз жеткирип берем деп аткан түшүнүктү аларда түшүнүшүнө өтө ишенем, ниеттемин. Көрсө, ар бир аял турмушка чыгат. Аял кишини өтө сонун кылып бир өстүргөн турмуш болот экен да. Мага көп айымдар келди, 15 жаштан баштап 60 жашка чейин консультация кылдым. Анан өтө көп осознаниялар, ал процессте өзүм да көп нерселерди түшүнүп аттым, анализ жүрүп атты деген сыяктуу. Мен сизди өтө жакшы түшүндүм, сонун түшүндүм. Эмне болуп атат? Тагдыр деп түшүндүк, аны кабыл алдыңыз. Бирок ошол жерден биз осознать этишибиз керек да. Ал жөндөн жөн Аллах таала бербеди да. Биз түшүнүп атабыз, бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болсо, мисалы бизде мындай го, жана бир эле мисал айтайын. Мени кайнычурдум ажыратты берди деген сыяктуу ушундай бир бөлүмүнө келет да запрос. Эгер биз Аллахтын каалоосу менен дегенге таянсак да, ишенимге, бул ал адам бир кандайдыр бир күчкө ээби, түздөн түз таасир берип аны ажыраштырып берет. Окей. Ал жерде да Аллахтын каалоосу менен деп алсак, эмне үчүн ал сени менен болуп атат? Мен азыр негизи менде көп аялдар тараптан хейт болот. Мен аны түшүнөм, алардын болуну. Себеби аялдын напсисини жакшы түшүнөм. Өзүм да аялмын. Кабыл алыш, таналыш өтө кыйын. Истинаны. Ошон үчүн неге сиз аялдарды күнөөлөй бересиз? Эмне үчүн эркектин тарабын ала бересиз? Жок, мен эч кимди күнөөлөбөйм. Мага эч кандай пайдасы жок. Күнөөлөшүм же тарабын алышым болушунча мен жеткирип берип. Эмненин негизинде? Истинанын негизинде. Аллах бизге берди, аяттар бар, истина чынды Куран деген сыяктуу ошолордун негизинде. Ооба, мен ал тараптан өтө терең билимим жок. Мен аны таналам, бирок бул жактан да ортодо деп айтсам болот да. Психология жактан да. Психология жактан негизин айтчы. Биринчи эле экөө сонун болуп турмуш курушат. Башынан баштайлы, бири-бирин сүйүшөт, сонун болот. Анан эле келет дагы жанагы сүйөм деп жүргөн учурда бири-биринин минус тараптарын көрбөйт. Анча маскаларын көрбөйт, себеби эки тарап тең маскада болот. Анан чыныгы жашоого келгенден кийин алар бытта кошулат.
кете берет, уровень болуп бала кошулат. Ошол учурда аял киши башында уважать этет экен, урмат кылат экен. Неге мен муну айтып кетип атам? Эркектердин эң чоң престиж деп коет муну психологияда. Муктаждыгы бул аялдын баш иши, бул диниде бар. Баш иши, ал кандай решение чыгарса, кандай болбосун ошонун артында за его решение деп коет, анын решениясынын артында туруу. Баш ийүүсү кандай болбосун, анын ооба катачылыктары болот, күнөө иш кылат, билбей калат, кабыл алуусу ошондой абалы да, мындайча айтканда. Ошол абал мүмкүн жок болуп турмушка чыкты, алайым. Көзүндө жанагы бир туура эмес ишти кылды күйөө. Күнөө иш кылды, адашты, анан жанагы аялдын көзүндө күйөө алсыз болуп калат. Неге мен ушундай кылып атсам, мени коргобой атса, адилетсиздик болуп атса, мен муну уважать этишим керек, урмат кылышым керек, баш ийишим керек, муну колдошум керек, артында турушум керек дейт дагы. Мен практиканын негизинде айтып атам, көптөгөн консультациялар негизинде. Анан ал уважать этпей коет, укпай коет. Ооба, тилинде айта берет. Мен сени угам, мен сени колдойм, урмат кылам, бирок жүрөгүндө жок. Жүрөгүндө боль бар. Эмне үчүн мага мындай кылды? Тарыныч бар. Тарыныч бар. Жек көрүү бар. Аллах Таала алардын табиятын мындай кылыптыр да, эркектикин. Алар биздин тилибизди укпайт экен. Аларга маанилүү экен биздин жүрөгүбүздө эмне каталган, кандай голос бар. Аны алар сезип турат экен. Аллах Таала бир ошондой нерсени салыптыр да. Ал сезип жүрө берет. Жанагы ичиндеги боль, бул мен анан аялдардан көп сурадым да, ар бир келген аялга, консультацияга келген аялдан сурайм. Сиз үчүн урмат эмне дейм? Төрө беришим, тамак кылам, үтүктөйм, үйлөрдү сонун гостилерди күтөм, уютуна кармайм да. Эркек үчүн чындыгында негизи эле чыныгы баш ийүү экен да. Баш ийүү. Аны ошол турушунча кабыл алуу. Бул кыйын келет билем аялдарга. Эгер пока илимге келе элек болсо, илим жатынан түшүнүгү болбосо, ал үчүн өтө больно болот. Кабыл кылуусу өтө кыйын болот. Себеби пока ал өзүнүн болун кабыл кыла элек, өзүнүн ошибкаларын кабыл кыла албай атат. Караңыз да, ал өзүнүн мүмкүн кээ бир жерлерде кылган кичине чоң күнөөлөрүн кабыл кыла элек, өзүн соттоп карайт, мынтип күнөөлүү сезип карайт. Мүмкүн басып өткөн тагдырыны пока кабыл кыла элек да, ошондой бир пока өсө элек айым турмушка кирди дедик. Биз именно семейный үй бүлөлүк учурду талкуулап атабыз да. Анан ошол учурда эркек көңүлү сууп баштайт. Себеби ал өтө муктаж, анын потребностинин муктаждыгыны бергенге, бир эле ошол нерсени каалайт. Эгер аял муктаждыгыны берсе, эркекке жүрөгүнө Аллах Таала башкарып атат деп атабыз го, жанагы жерге келдик. Жүрөгүнө салып коет го. Эгер менин күйөөм монтип алып жүрсө, мени да кылса, мен жакшы болгонум үчүн эмес. Демек, Аллах Таала анын жүрөгүнө салды. Ошентип биз карайбыз. Караңыздар эле, биз азыр түзөнсүз карабайбыз. Анда биз кечке согуша беребиз. Неге мени несправедливо, бул жерде мындай кылды, аны күнөөлө, мени күнөөлө, бир четинен түшүнүп кетебиз, бир четинен дагы түшүнбөй кетебиз, мындай хаос боло берет да. Эч бир мына нерсе чогулбайт. Сүрөтчүлөр картина чогулбай кыйнала беребиз, хаос болупчу. Эркек кишинин ошол нерсесин бербедиби, ал да көңүлү сууп кете берет, ала албай атат. Биздин муктаждыгыбыз эмне? Көңүл буруу, бизди сүйүү. Биз ошол нерселерди эле алабыз өзү. Жанагы бриллиант, алтын дегендерден караганда дагы жаным деп кучактап келип, мисалы, сени жакшы көрөм деп биз кандай сүйүнүп калабыз, Демек, муктаждыкты биз андан ала албай атабыз, демек биз өзүбүз да бербей атабыз анын муктаждыгын. Караң, дүйнө бизди дайым зеркалить этет. Чагылдырат. Күйөө 100% чагылдырат. Анын түшүнүктөрү, анын болдору, травмалары деп коебузбу, экөөнүн мына аял менен эркектики тең болот. Аллах Таала ушунчалык бир сонун бир мудрость менен экөөнү кошкон, аял менен эркекти. Бири-бирини исцеление кылганга служить этет бири-бирине. Ага кошулуп, аялдын жүрөгүн ушунчалык исцеление, очищение кылган кайнычурт кошулат. Кыйынчылык болуп атат, кыйналып атат. Кээ бир учурларда аялдар кайнычурт менен кыйналат, түшүнбөстүктөр болот. Кайнэже деп, деги эле аялдын жашоосуна бир жаңы нерселер келет да. Башка аял келет. Жаңы башка аял келет. Мына көрүңүз.
Эми караңыз, эгер эркек ошол муктаждыкты Адам алейхиссалам караңыз, ушул нерсени айтып кетейин. Эмне үчүн аялды жараттың дегенде, сенин успокоениең үчүн дейт. Ал хотя бейиште турат эле го. Ошол жерде дагы мындай бир нерсе жетпей атат да. Анан аялды жаратып атат. Аял ошон үчүн, мисалы үчүн төрөш үчүн, тамак бериш үчүн дебеди. Бир гана успокоениең деген. Эми биз албетте рот улайбыз, башка деген сыяктуучу. Бирок ошол нерсени айтып кетет. Единственная обязанность женщины — успокоение мужа берет. Өзүнүн жан дүйнөсү тынч болгондо. Кантип берет? Бере албайт. Ал просто аны эркек сезет. Анчанын келгенде жоңона расслабленность эс алат. Бул энергетика, аялдын ички абалы. Ушунчалык бир сүйүү, мээримге толгон, илим билимге, мудростька толгон бир абал да. Эми ошого чейин ушулар кызмат кылып атпайбы? Служить этип келип атпайбы? Күйөө болуп атат. Күйөө кандайдыр бир ошибкалары менен аялга больно кылып, башка аял алып, больно болуп атат да. Больно болуп атат, страдать этип атат да. Аял көп кыйналып атат. Мындай закон бар: кто страдает, того и Аллах воспитывает дейт. Бул наказание Кто эмес. решает, тот страдает, а кто страдает, того Всевышний наказывает, да? Наказание эмес. Воспитывает. Воспитание бул сонун нерсе. Муну биз эгер кандай кабыл кылышыбызга, бул өтө бир сулуулук, өтө бир сонун нерсе. Бул жакты угуп турсам, көп нерсени түшүнгөн. Кабыл алуу абалга келген. Мындай смирение, кабыл алуу жок деген эмес да. Бир сонун абалга келиптир, машаллах. Эми караңыз, биз ошол нерселерди түшүнө алсак, эгер мен өзүмдүн жаратылуучумду жүрөктөн табага байланып атсам, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деген түшүнүктү осознать этип атсам, өтө көп нерселерди руханий жактан осознать этип атсам, эми ушулар себеп болуп атпайбы? Боль аркылуу келип атпайбызбы? Жол ошол болуп атат. Кандай бул жолду сүйбөшкө мындай болот да. Мындай сүйбөй кое алабыз. Кабыл кыла албай кое алабыз. Ошого служить этип аткан күйөөнү. Ал деле бир өзүнүн тагдырында жашап аткан Аллахтын бир пендеси го. Эми караңыз, биз биринчи киргенде түздөн түз сүйүп алат экенбиз. Көпчүлүк учурда аялдар ошол жери бар да. Мисалы үчүн Аллах Неге Таала ошондой деп ойлойсуң? Неге сүйүп алабыз? жана илим болбой атат го. Биз эгер жүрөгүбүзгө илим келгенде, илим болгон ар ким сиз азыркы учурда келип атасыз, көп убакыттан кээ бирөөсүндө 15 жаш, кээ бирөөсүндө келбей кетет деген сыяктуу учат. Эгер биз илим салынганда Аллах Тааланын бул жаратылуучусу деген түшүнүк болсо, бизде осознанность да, мен Аллах эле болуп калам да. Бул Аллахтын жаратылуучусу күйөө, мен төрөп өткөн балдар Аллахтын жаратылуучусу. Мындайча айтканда, мен аны менчиктештире албай калат экенмин ошол түшүнүк болгондо. Ошол түшүнүк Аны көп сүйөт экенмин кайрадан. Мен Аллах үчүн ага бардык нерсени берет экен, ордуна эч нерсе албасам да. Элестетиң, ушундай бир ресурсту салат экен да Аллах. Служение. Ооба, сиздин жолуңуз эң сонун сулуу жол. Бир да ошибкасы жок. Эң сонун, башкачасы болушу мүмкүн эмес эле. Ошол жол эң красивый жол. Сизди ушул жерде алып келген, дагында түшүнүктөрдү салып аткан, машаллах. Ушундай бир сонун тагдырларга күбө болдум да, өтө сулуу. Ар бир усарлары сулуу, ушунчалык бир красота да өзүнчө эле. Аны мен качан гана ошол түшүндүм, адамдын жүрөгүнө, аялдын жүрөгүнө илим келгенде гана ошентип көрө алат экен да. Ужас, страшно, жок, жаман мындай болбошу керек эле, страшно, жок. Биз алып өзүбүздүн эле багыбыз да. Эгер жанагы мен айткан бойдон караса, ал жерде өтө көп сүйүү болот. Ал жерде эркек менен аялдын ортосунда руханий байланыш болот. Түздөн түз. Караңыз, сиз мисалы үчүн мен эч кандай бир руханий жактан өспөдүм, келдим, күйөөм деле ошол абалда келет. Биз экөөбүз бирдей уровеньде болобуз. Бир өйдө келишет, миңден бири болушу мүмкүн. Ал башкача жок. Көпчүлүк учурда экөөнүн абалы бирдей абалда келет. Анан бири-бирине мондай кетет да. Азыр эми ошентип убакыт өткөн сайын түшүнө берет. Ошол моментте менде суроо пайда болуп кетти. Канча убакыт бериш керек? Вот получается, силерде эми үйлөнгөндөн кийин 1 жылдан кийин кыздуу болдум. Бирок 1 жылдан кийин эле уже башка жерге, башка аялга карап калды. То есть бул, может быть, ниеттен дагы, изначально, может быть, у него намерения были, что вот буду жениться несколько раз деген. Потому что бул кыска убакытта бир мындай шанс бериш керек го деп ойлойм да. Вот уважение же, наверное, не прям сразу у тебя перестало быть, да?
Если вот по словам Брази алганда, когда уважение, аялдан уважение потеряться этилсе, урмат жоголсо, ошондо эркек түшүнөт, чувствовать этет дагы, анан башка жерди карайт, башка. Бул жерде мындай кыска периодта ошол кандай вот это? Биз мындай караңыз эле, бир эле факторду албайбыз. Уважение сезбей калды, жок, ал жерде факторлор көп. Ал жерде факторлор көп, ооба. Экинчиси мына эң көп кездешкен, түздөн түз эркекти сүйүп алышы күйөөсүнө. Прямой эле бул менин күйөөм деп сүйсө, ал менчиктештирип алат. Осознанно, неосознанно менчиктештирип алат. Биз кимди меники кылсак, ошого зацепка болуп байлансак, биз ошого поклонение кылабыз. Бул ошонун түшүнүгүнө жатат. Биз ким үчүн? Приоритет бизде Кудай деп айтышыбыз керек. Мен жана Кудай приоритетте. Анан экинчи орунда уже күйөөсү, анан балдары и так далее, да? Бул жерде силер айтып атасыңар, что именно любовь, большая, сильная любовь, напрямую. Прям напрямую, и только он болуп калган, да, на этом главных ролях. Ошондойбу сенде, Бегимай? Ошондой болду беле? Мен ошону өзүм да ошентип ойлоп жүргөм. Бирок кийин түшүнүп атам. Менде тескерисинче болуп калыптыр. Мен аны өзүм дагы сүйгөнгө, аны дагы мени сүйгөнгө мен шанс бербептирмин. Ушундай да болот экен. Каяктан келди мындай ой? Мен кийин түшүнүп атам. Себеби көп аялдар баягы аракет кылат го. Эми негизи элечи жашоодо, чындык жашоодо башка мен мындай любой эле аял киши өзүн я лучше, я красивее, я вот такая деп көрсөтөт да эми негизи элечи. Минус жагын көрсөткүсү келбейт дегендей. Менин случаемде мындай бул мне было больно. Когда я была беременная, он на стороне общался по телефону, а я это увидела. Мен 6 айлык боюмда бар. Анан ошол нерсени мен мындай эмнеге сен монтип сүйлөшүп атасың телефондо деп айта алган эмесмин да. Ошол ызам, ошол нерсе ичимде калып кеткен да. Я не хотела перед ним опускаться. Психолог, вот как вы думаете, это же правильная позиция, да? Негизи мамиле өсүшү үчүн, алдыга жылышуу үчүн душадан сүйлөшүү керек. Биздин аялдар болу менен жүрө берет. Претензиясы чыдап жүрө берет да, кереги жок. Жүрөктөн аны күнөөлүк кылбай, манипуляция кылбай, ал мажбур должен дебей, жөн гана өзүбүздүн сезимдерибизди ага билдирсек, жүрөктөн сүйлөгөндө эркек ошондо гана уга алат. Башка жолу жок. Анда укпайт. Эмнени айтып атасың? Жок, качат кайрадан. Биз өзүбүз туура позицияда барганды билишибиз керек. Ошону үйрөнүш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Себеп, то есть ошол моментте аял айтыш керек. Мен маган өтө больно болуп атат. Сен, по-моему, бирөө менен сүйлөшүп аткандай көрүнүп атат. Сезим ушундай болуп атат. Маган ал неприятно болуп атат. Ушуну бир деп как-то вот ушинтип айтыш керек. Ошентип айтыш керек да. Кыргызча маз болгон. Бизде болдор, претензиялар, жек көрүүлөр көбөйө берет, үстүмө үстүк көбөйө берет, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл ошентип жүрө берет да. Ал исцеление болуп, эмне мындай болуп атат деп мындай ой жүгүртүү, башка нерселер, может, факторлор болуп атат. Илим болбой атат, түшүнбөй атат, может, психологияны пока түшүнө элек, пока илим ошол сыяктуудан келип атат да. Мунун чынжыры менен алганда тамыры ошондон келип атат. Тамырчак ошондой түшүнүктүү болот. Негизи түшүндүрө алдым, Ооба, бирок, например, ошентип мен ушундай болуп атам, мне больно десе, это ты придумываешь, ничего подобного деп ошондой ответ болсочу, тоже нерешенный вопрос болуп калып калат да, Мен өзүм деле күйөөм бар. Негизи биринчи көбүрөөк практиканы өзүмдө кылам. Бизде да түшүнүксүздөр болот. Кээде урушуп калабыз, мага да больно болот. Өтө көп болду башында. Мен да түшүнбөдүм. Өтө көп осознанность турмушка чыккандан кийин келди мага. Аял катары күйөөң өстүрөт дегенин өтө түшүндүм. Самый главный учитель.
ооба күйөөң өтө өстүрөт экен. Чыныгы истинная женщина, королева да мындай айтканда бир гана күйөө өстүрөт экен. Мисалы үчүн мен азыр обесценивать этпейин. Бир президент деп коелу, бир аял, бир чоң, бир властный, бир чоң нерсеси бар. Не замуж, күйөөсү жок. Анчалык ой салбайт экен. Анын напсилери да, мисалы үчүн өзүнүн напсиси менен да бетме бет келиши жок. Бир гана күйөө ушунчалык бизди сонун өстүрөт экен. Туура. Ошол учурда получается ошол болдорум калып кеткен да. Эми ал менин бир минусум же болбосо мен кыйын жагым деп айтып аткан жокмун. Это честное признание, что мен болдорумду өзүмдүн ичимдеги сезип аткан сезимдеримди билдире алган эмесмин. То есть Билдиргиң келген жок. Өзүңүз жакшы сезе албадыңыз, разбираться эте албадыңыз эмне болуп. ооба, билдиргим дагы келген жок. Себеби бул балага мен биринчи отказ кылып, анан мени алып атат да. Негизичи бул мага мынтип айтты. То есть мен буга кайрылып кеттим, себеби анын мааниси бар экен мен үчүн ошол мезгилдеги түшүнүгүмөчү. Мага бул предложение кылганда мен сен намаз окубайт экенсиң. То есть мен уже намаз окуп фатке болчумун да 2007 жылдары. Уже жолукта намазда болчумун. Кечирип кой. Мен сен менен сүйлөшө албайм деп эле айтып койгом. Анан бул адам аябай мындай бир ой толгоо болуп, аябай жаман акыбалда болуптур да. Жашоосунда отказ болгон. Первый отказ в жизни его от девушки. То есть это настолько его побило, настолько мындай бир катуу типтер. Эркектин не деп коет орусча? Мужское достоинство. Ооба. Мындай бир өзүнчө жаман нерсе болуптур да бул үчүн. Себеби кыздар ээрчисе артыман чуркаса чуркайт эле, бирок мындай эч ким отказ кылган эмес. И кто ты такая? То есть ошол мезгилде өзүмө болгон интерести көбүрөөк ашыра алыптырмын да. Негизи эркектин табияты ошондой, ал себеби табиятынан охотник келет го. Добиться эткиси келет да. Эмне болду? Бул кызыктуу болуп атат деп мындай ошол нерсеге мындай кызыгат да кайраданчы. Менчи ошондой болгон деп сизде. Ооба, ошондой болду дагы. И мен ошол планканы кармап тура бергем да. Өзүнүnkүнү бербей десеңиз. Ооба, өзүнүнкүн бербей. Мен ушундай элем, мен ушундай. Күйөөгө чыккандан кийин деле ошону билип неме алганыңдан кийин, поэтому сен держалась, да? Ооба. Что я вот такая. Да. Вот, понятно, Я да? вот Айтор. я кандай десем, баягындай мамилелерин көргөндө дальше ойлонгон эмесмин да, бул нерсе эмнеге алып келет экенин ойлонгон эмесмин. Ага мен да жеткен эмес ошол мезгилде. Мени бир гана баягы ярость болуп турган да. Боль. Почему он так поступает со мной? А почему он это делает? Я ему покажу деп мындай бир какой-то бир характерин көрсөтүп, мындай көбүнчө эле аялдар ушундай мыслет да негизичи. Ооба, мен ошону көп байкадым. 100%-тен 95 почти өзүнүnkүнү бербегени өтө. Ал бизде биздин гордынябыз деп коебузбу? Гордыня. Бизде эми табиятыбызда күчтүү да. Эго же. Это же эго. Напси да өзүнүnkүнү бербегендик. Ошол өзүнүnkүнү бербеген аялдар по факту караганда ооба көп кыйналат. Но это же от шайтана. Это же характеристика шайтана, это же его гордыливость перед Адамом, да? Ошондой, и получается, иметь вот эти качества, оно было во вред себе, да? Во вред себе, естественно. Ни к чему хорошему алып келбейт. Алып келбейт. То, что атандашып там. Мындай, то есть истинага алып келбейт экен, Кудайга алып келбейт экен бул нерсечи. Потому что бул признаки шайтанские. Да, эми негизи эле бул жашоодо анын предназначениясын билебиз го шайтандын, чтобы через неё, то есть ошол напсыбызды жеңип, какой-то эгобузду усмирять этип, ошону мындай кандайча айтканда баланска алып келип, бир эгобузду дагы контролдо кармош, мындай биздин главный, мне кажется, это приоритет да мусульманина. Ошол мезгилде мен бул нерсени эмнеге алып келип атам? Менде бул семейный бир
баалуулуктар, үй бүлөлүк баалуулук же болбосо жолдош, бул жашоодогу жолдош деген түшүнүктөрүм меники башкача болчу да. То есть жок болчу. Бизди кичинебизден үй бүлөлүк баалуулуктарга, үй бүлөдөн деле аласың. Бирок менимче мектептенби, университеттенби ушул нерсеге эркектерди дагы, эркек балдарды, кыздарды дагы үйрөтүш керек. Какой-то база болуш керек да. Үй бүлө бул мындай нерсе, сенин максатың эмне, сен эмнеге ушундайга барасың, кандай жол менен барасың, ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Бирок базовый мындай баягы алфавитти үйрөнгөндөй эле бизде ушундай бир окуулар болуш керек деп ойлойм. Менин эң чоң катам, то есть менин эң чоң мындай өзүм мойнума алган нерсем, мен билген эмесмин. Чындыгында мен билбеген эмесмин. Кандай ошол учурда кандай өзүмдү алып жүрүштү, кантип билдиришти сезимимди, ошону айтыш керекпи, же болбосо ошол үй бүлө менен отуруп эле сүйлөшүш керек беле, ошол болуп аткан проблемаларды. Ошол уйгу туйгу мен ичимде эле жашай берген да. Ичимде эле өзүм менен өзүм согушканмын. Анан ал нерсени естественно сырттан ал көрсөтүп тура берген. Туура. Мен эң сүйүнгөнүм ушул нерсе менен до сих пор ошону, то есть 15 жыл ушул нерсени мага көрсөттү. Значит, бул нерседе чоң бир нерсе бар экен да. Мен түшүнө турган. Же эгом ошончолук чоң болуп билбейм. Ооба, ар бир айымдын негизи эле эгосу ар кандай уровеньде болот экен. Бирок мен ушул жерде дагы бир сонун нерсени айтып кетейин. Напсини берди го Аллах Таала. Аны жөндөн жөн бербеди. Демек эң чоң ключ мудрость ошол жерде жатат. Биз күнөө кылабыз, өзүбүздүкүнү бербейбиз. Жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз мындай бир кир сыяктуу болуп калат дейинби? Кайра дагы аны боль, болезнь менен очищение болот. Мына процессти карасаңыздар, путьту айыгат, исцеление болот. Биз тобо кылып атабыз, Аллахты таанып атабыз. Биз өзүбүздү тааныбыз го. Качан гана адам өзүн тааныганда анан Аллахты тааныйт. Адам өзүн тааныбай туруп Аллахты тааный албайт, көрөсүз. Ушулардын баардыгы биздин эмоцияларыбыз. Напси, болдор, сезимдер баары кызмат кылып атат. Аялга деги адам баласын элестетиң, ал өзүнү таанышы үчүн, өзү менен өзү мындай бетме бет келиши үчүн. Чоң мудрость жатат өтө. Бул нерселерди илим аркылуу секин осознать этип түшүнүп кете берет. Ар бир адам өзүнүн жолунда. Анан Аллах Таала үчүн мындай бир ысырап деген нерсе жок экен да. Мисалы үчүн биз ойлойбуз го, ушул нерсени 15 жашта түшүнсөм, кандай 20 жашта мен жолукка келсем, Аллахты таанысам, же намазга келсем, кеч келип калдым деген нерселер болот да. Биз ошентип ойлойбуз. Кажется, ысырап деген сыяктуу. Алла үчүн андай эмес экен. Биз кайсы учурда, кайсы минут, секундта бизге жүрөгүбүзгө эмнени берип атат? Осознание берип атабы? Руханий жактан өсүүнү берип атабы? Жолду берип атабы да? Ошол убакыт эң туурасы, эң жакшысы кем болду? Ал чечтин башка бир комментарий, башка деген сыяктуу болду. Ошону принимать этип, ошол моментте мудрость Аллаха, да, то есть өзү Аллах билет, когда, качан бизге ошону осознанияга бериш керек экен. 15 жылдан кийин мына Бегимай келип атат, ошол неме осознанияга. Шүгүр ошол келбегендер канча. Ошону размышлять этип, ойлонуп, причинаны таап, кечкеле күйөөм эле жаман, тигил жаман, кайнем жаман деп алар менен действительно бороться, согушпай ошонткиче бүт баарын өзүбүзгө эмнеге именно мен менен ушул ситуация болуп атат? Эмнеге именно мага Алла Таала ушундай балдарды берди? Почему именно 6 бала берди? И вот ошону просто вопросторду задавать этип, ошо менен келгениңе, например, уже вот сен ошого келдиң. Бүгүн ушундай вроде бы кече тиги Инстаграмда көргөндө ыйлап атат, тигинтип атат, ушундай вроде бы казалось бы азыр такой подкаст боло тургандай болуш керек болчу, бирок карабайсыңбы, бүгүн Бегимай жакшынакай, бар жокту ойлонгон, уже размышлять этип, даяр, осознавать этти, өзүнүн неме ошибкаларын көрүп атат, өзүнүн мудростьтарын көрүп. Ошибка эмес, керек болсо ушул ошибка деле эмес. Ким айтты ушу ошибка деп?
Нету понятия нормы или Да. не норма. Да, Ага. ненормально, если, конечно, к этому не придешь Да. в конце жизни Да. и не поймешь, что везде была воля Аллаха, везде была Мгм. милость Его, Мгм. мудрость Его. Мгм. Вот это действительно можно сказать, вот жалко, что вот к этому я не пришел деген. Мгм. И то опять, если это өзүң осознавать этпесең, ушунча өлүп кеткендер деле көп да. Ооба. И в данный момент сен, несмотря на все вот эти моменты, сен азыр жакшынакай с улыбкой келип ошону түшүнүп, бар жокко альхамдулиллах деп атасың, Аллагыма шүгүр деп атасың, Ооба. каждый ситуацияга рахмат деп атасың ушул путька келгениңе да. Ооба. Потому что биз андан мурун кичине сенден сүйлөшүп неме алганда ошону мени у тебя вот это мне понравилось, что ты уже вот это к этому пришла. Машалла. Жана дагы айтып кете турчу нерсе кабыл алуу боюнча. Негизи эле тагдыр дейбизби, боль дейбизби, ошого баш ийүү кабыл алуу кантип келебиз, кантип кабыл алабыз, тилибизде айта беребиз. Ушул дагы запроско жүрөгүбүздөн кантип келебиз ал нерсеге. Ооба. Биз жүрөгүбүз маанилүүгө. Бардык нерсе жүрөгүбүздө болуш, тилибиз эмес э. Дегенде жооп мындай болот. Биз биринчи алсыз Аллахтын кулу экендигибизди билүү. Биринчи өзүбүздүн естественный ролубуз адашуучу, күнөө кылуучу, напси текебердиги бар, жөн гуналсыз жаратылуучу. Ошону менен бирге Аллах үчүн өтө баалуу жаратылуучу. Өтө баалуу. Мен кыйынмын, мен Кудайдай бар жокту билем, я должен быть без ошибок адам болуш деп, вот этот же гордыливость бар да, и высокомерие, да? Вот, то есть ошондо мындай айтканда мен түшүнүшүм керек, что мен Кудайдын чисто вот создание пендесимин, без осуждения. Мен жаман эле, ошол роль менен караш керек. ушул роль менен эле жашаш керек, караш Жана керек. башка адамдарды дагы, күйөөсүнү, баласыны, кайнычу, досу, ар бир пендени караганда бул жерде Аллахтын жаратуучусу бул адам, анын руху. Биринчи биз ошол табигый ролуну карайбыз да. Аллахка тиешелүү нерселер эң сулуу нерселер, себеби ал жаратып атат. Бизде эмне болот? Сүйүү пайда болот ал адамга. Биз жек көрөйүн десек, жаман көрөйүн десек да көрө албайбыз да. Сүйүү, милосердие, мерим жанагы мындай тура берет да, сезилипчи. Ушул жерден кошуп кете турган нерсе, ошол кабыл алуу биринчи өзүңө болуш керек экен да. Кудайдын алдында мен бармын, мени жаратты, мен ушундай рухмун. Кудай жараткан алсыз, кемчиликтүү, нафсысы менен, өзүнүн бир ушу желаниялары менен болгон рухмун. Өзүн өзү кабыл алып, өзүн тааныганда адам өзүнүн Кудайын табат да. Чындыгындачы. Ал мындай Сизде ошол нерселер болуп өттү, процессте. Ушул процесстин аягы ушу менен түгөндү да. Мен өзүм Кудайымды таптым. Машалла. Ушул нерсеге алып келди. Болду, ар кандай учурлар болду. Мен аны күнөөлөдүм, ал мени күнөөлөдү. Мүмкүн ал мени азыр дагы деле күнөөлөп жүрөт. Бирок менин түшүнгөнүм ушул болду. Жашоодо мен Кудайымды таптым. Мен эң чоң жетишкендигим ушул. Мен өзүмдүн жаратуучумду таптым. Менин жүрөгүмө кечеги ситуациядан кийин дагы отурду. Менин жүрөгүмө бул тынчтык орноду. Мен ушуну айтам. Мен ал адамды кой бере алдым да. Мындай прям до конца мындай кой бердим. Кудайга болгон ишенимди аччы, бегимай дагы болсо мындай өзүмдө ошону сездим да. Дагы болсо Кудайга болгон ишенимди аччы деген голос келди да магачы. Ошол нерсе азыр мен ушул жерге келип, баарын мындай негатив эмес, өзүмдү да жашоомдо уже мындай бүт нерсе менде аңтар теңтер болуп, анан ушул тынчтыкка келип, ошону алып келдим да менчи. Аял киши бул жашоодо өзүн табыш керек экен. Эркек деле, любой эле адам, ар бир адам өзүнүн рухун тапканда Кудайын таба алат. Кудайын тапкандан кийин башка рухтарды дагы, то есть башка адамдарды да кабыл ала алат. Кабыл алуу. Экинчи этап, получается, уже башка кишини
принимать этиш керек эми. уважать Туурабы? этүү анын тагдырын. Башка кишини смотреть как на создание Всевышнего Аллаха, Да. что он, сам Всевышний его создал. Да. И его теперь надо научиться принимать. Да. Классно, что И- сначала себя Мгм. познакомила со Всевышним Аллахом, Анан а потом уже других. Да. кабыл алуу боюнча дагы толуктап кетейин адам өзү кабыл ала албайт. Биринчи ошону жана айтып кеттим го, назик алсыз пенде деп. Алсыз пенде деп түшүнгөндө ал алсыз экендигин түшүнөт. Мен алсыз болсом кантип өзүм айтат да, мен 10 жылдан бери кабыл кыла албай атам. Кантип кабыл кылам? Биринчи тана алыш керек, мен кабыл кыла албайм деп. Мен ушунчалык алсызмын, Аллах болбойт деп, мен кабыл кыла албайм деп биз ага өтө алсыз кул пендесинде барып атабыз да. Анда эмне жок? Алсыздык жок Аллахта. Биз ошол алсыздык менен барганда ал бардык нерсени бергенге даяр. Биз просто ошол абалда барбайбыз көпчүлүк учурда, чындап сураганда деги элечи ошондой абалда болбойбуз. Аллахым, сен жүрөктөрдүн ээсисиң. Мен өзүмдүн жүрөгүмө ээлик кыла албайм. Сен ээлик кыласың, сен таасир эте аласың. Жүрөгүмө кабыл кылуу сал. Мен өзүмдүн тагдырымды урмат кылууну сал. Жүрөгүмдү айыктыр, исселение кыл. Напсиден, экадан, болдордон, жек көрүүдөн, көрө албастыктан, ушул нерсени өтө көп айтып жүрүш керек. Ичинде айтып жүрүш керек, сурай бериш керек. Бирок кайсыл маалда исселение салат, результатын күтпөш керек. Жок, мына сурагыла деген, биз сурай беребиз. Кулдук, мындайча айтканда, биз кулдук абалда болушубуз керек. Ага муктаж абалда. До последнего. Акырына чейин. Ага муктаж абал биз үчүн кулдук. Ордубуз бакыт. Жан дүйнөнүн чыртыгы. Сиз айтып атпасызбы, жүрөгүмө тынчтык келди депчи. Жүрөктө принятие жүргөндө, осознанность келгенде, смирение, баш ийүү келгенде тынчтык келет. Себеби жанагы напси, мындайча айтканда, жеңилди деген сөз бул. Жанагы воля Аллаха деп уже смириться этип атат, Аллахтын калоосу деген нерсе келди жүрөгүнө. Ооба, тынчтык келет. Да, машалла, сонун. Бирок азыр западная психологияда принятие себя деген бар. Любите себя, уважайте себя. Ты можешь все. Ты такая крутая, ты классная, ты безошибочная деп орусча айтканда, менин кыргызским слабо. Вот сен эң, сонунсуң деп аябай самооценканы көтөрүп атышат да. Самодовольство. Действительно, я же лучшая деп. То есть, если азыр вот мы нежно, аккуратно это говорим, бирок другая сторонасы бар, преувеличение, да. Ошол моментте, конечно, ислам — это золотая середина деп айтылган. Самый тот баланс между правильным таким ситуацией и неправильным. Ошондо вот Раматыл Чубагажынын немеси вот прям вот так стоит, да, у меня сейчас вот азыр вот прям появилась. Мен ошондоймун да, мен мындаймын да, эмне кылайын деп, вот как бы он вот, помните, вот уктуңарбы да ошол моментте? Типа меня принимать, мен ошондоймун да, мени Кудайым ушинтип жаратып койду да, деп туруп, ошондой самооценкасы высокий, эгоизм большой, принимайте меня как хотите дегендей болбош керек дегенде да, в данный момент аракет кылгыла. Все равно өзүңөрдү не просто вот унижать себя, а именно правильно өзүң над собой работать. Өзүңдүн үстүнөн жан дүйнөсүнө баш багуу деген сыяктуу. Да, вот ушул өтө керек. То есть бул жерде азыр Бегимай өзүн түшүндү. Я такая, в принципе, ака самодостаточная, хорошая. Просто теперь дальше вот этот балансты ровно кармаш керек да, туурабы? Ооба, эми караңыз эле, жанагы мен айтып кеттим го, табигый роль деп. Биз аны ачтык, эми бизде искусственный жасалма ролдорубуз бар. Үй алып атабыз, айына 5 миллион таап атабыз, 5 кызыл дипломум бар, 15 тил билем, 15 мамлекетке барып келдим, апамын, энемин деген сыяктуу, кызымын, келинимин, аялымын карасаңыздар. Ашты сонун демдейм, нерсени сонун жасаймын. Баардыгы биздин, мындайча айтканда, Аллах берип аткан результаттар да булар. Биздин жасалма ролдорубуз. Естественный жагында эмнеге бул азыр жанагы сиз суроо берип кеттиңиз го,
биз ошол жактан гана мен сонунмун деп өзүңө болгон бааны мынтип көтөрүп турат депчи. Самооценка деп атабыз да. Самооценка, өзүмө өзүм баа берүү. Аллах Таала бул менин жаратуучум, кулум деп эң бриллиант, балу деген нерсени берип атат, бааначы. Ошол мага жетиштүү. Ал мени признаться этти, таналды. Ошол мага жетиштүү. Башка жактан признанияның кереги жок. Ал мени таналды, ошол жетиштүү. Ошол нерсени түшүнбөгөндө, пока түшүнө элек учурда да адамда искусственный жак менен самооценканы көтөргөнгө аракет кыла берет, бирок ал көпкө барбайт. Достигательство, признанияга ошол жакшынакай кийинем, жакшынакай неме кылам, мынтем тигинтем, это материальный мирде они начинают искать признание. Ошол менен өзүнү адам катары. Болбосо, силер айткандай, статус быть рабой самого Всевышнего Аллаха — это самый высший статус. Это не про рабство человека, а именно статус. Вот это круто, да, иншаллах. Ошону түшүнсө экен деп ойлойсуң да. Эми караңыз, дагы бир жолу, мисалы үчүн биз бактылуулукка аракет кылабыз. Чыныгы бакытты жүрөктөн сезгенге аракет кылабыз, жүрөгүбүздүн тынчтыгына аракет кылабыз. Мисалы зикир айт, парздарды аткар, намаз оку, жүрөк тынчтанат дейт. Ооба, эң туура. Анан дагы бир нерсе. Аллахты эскерүү менен жүрөктөр тынчталат дейт. Ошол жанагы зикир айткандар менен салават айткан дагы бир нерсеси бар. Эгер мен ар бир жерде анын мээрими болот деп карасам, мен өзүмдүн естественный табигый ролумда өзүмдү карап атамын, ошону менен өзүмдү эң сонун сеземин, кабыл кыламын. Мен мына жанагы эсептеп кеткен жасалма ролдорумду ал Аллахтын мээрими дейм, мен эмес. Аллахтын мээрими деп карасам ошол нерсеге элестетиңиз, ар бир ийгилик, ар бир кадамда, ар бир натыйжада ал Аллахтын мээрими, мен типтештирбей атам. Карасаңыз процессте. Аллахтын мээрими деп атканда эмне болот? Мен Аллахты эскерип атам. Мен деп атам, мен деген жолуп кетти. Мен напси. Мен жеттим, мен окудум, мен 5 жылдан бери психолог менен иштеп азыр кабалга келдим. Мен өзүмдү оңдоп алдым. Мен ушул нерсени өзгөрттүм. Караң, мен боло берсе. Анда кандай Аллах деген? Биз ошол моментте Кудай Таала эмне кылат? По башке берет. Воспитание. Да, воспитание берет. Ооба. Красота. Кандай десең, ошондо тарбия башталат, ошондо испытаниялар башталат. Келет да, ошондо жардамга жаныбыздагылар келет. Да. Башка жок. Кана мен деп неме деп атсаң. Эми ошол моментте, конечно, биз дайыма эстеп турушубуз керек. Ошол үчүн маган ушул альхамдулиллах деген важный момент, где мы должны, это в любом случае, я думаю, что ошону айтып неме кылган сайын, я думаю, мээге кирип жүрөккө да түшөт да ошол процесста, что вот шүгүр, ошол унутпашыбыз керек да, что ошол любой нерсеге альхамдулиллах, Аллахым ушу мага насип этти депчи. Эми караңыз, биз жолдо кетип атабыз. Бизден идеалдуулукту талап кылбай атат. Бизге напсини салды, биз күнөөлүк кылабыз, ал өзү поистине деп атат, биз өзү күнөө кылуучу деп атат. Эми ошол жерде дагы бир мудрость бар да. Күнөө кылып атабыз, аташып атабыз, кайра тобо кылып атабыз, Аллахты таанытабыз, кайра келип атабыз жолго. Дагы жыгылып кеттик, дагы келдик, жыгылып кеттик. Смысл мындайча айтканда, чоң бир красота, сулуулук, маани мына ошол жерде. Чыгып кетишибиз, унутуп калышыбыз, бул мындайча айтканда, норма эле мындайча айтканда. Биздин жолубуз ошодон турат негизи. Бул жашоодо мындай ар нерсе болот экенбиз да. Бир туруп чыгат экенбиз, бир туруп түшөт экенбиз. Эми элестетсеңиз, ошентип ошол чистота менен адамдын жүрөгү согуп атат, жүрөгү иштебей калган адамдын пульсу кандай болот? Түз болот, Түз качан болот? Түз качан болот? Когда адам өзүн живой сезбей калганда. Депрессияга кирип кетишет го, же болбосо кагыла албай калат го тагдырын. Ошондо мындай жашоосу түз болуп калат да, эчтекенин кызыгы жок. Түз болобу же наоборот ылдый кетеби? Дно. Түз болгон ошол монотонный. То есть бул жашоо бизди мындай ойготуп туруш керек да, жашоодо. То есть кээ бирөө үчүн проблема бул
эртең салонго бара албай калса бул проблема да. Мен күйөөсүнө айтат, неужели сен мага ушул эртеңкиге 5000 сом даярдап койгон жоксуң? Мен кандай кылам? Мен чачымды боетушум керек эле, же мен тырмагым жасалбай калабы деп. Вау деп ошол проблема. Кээ бирки адамдарга эртеңкиге продукта картошка алган проблема. То есть мы каждый раз биздин мээбиз ойгонуп, бизди жандандырып турат жашоого. Эгер ошол ритм ылдый өйдө болбосо, биз өлүктөй эле болуп калабыз, бизде стимул болбойт жашоого. Бул Это откуда вот я немножко хочу, может быть, в какой-то мере поспорить, да? Не то, что поспорить, свое мнение. Я, например, такой уктум, что өйдө улды — это когда ты не можешь совладать собой, өзүңдүн нафсың менен бесконечная борьба. Ошол тревожность, анан кичине эле жаман болсо эле ылдый кетет график. Жакшы бир неме, какой-то бир заработок болуп же бирдеме неме болсо өтө сүйүнөт. То есть биякта айтылган, что өтө монтуп сүйүнбөгүн дагы мындай спокойно относиться этиш керек деп айтылган да. И кыйналганда дагы спокойно относиться этип сабыр кылыш керек деп айтылган да. А могу түз, я извиняюсь, кечирем, что вот, может быть, это вот я сейчас как бы так твоем немеге кылып атам, а түз — это гармония с собой. Вот ушул гармонияга наша задача ушул гармонияга келиш. Мен азыр сенден ушул наоборот сезип атам, что ты какой-то вот приходишь в какую-то гармонию с собой. У тебя вот вау деп какой-то вот мондай всплеск радости деле жок. Понимаешь, что, оказывается, жашоодо сонун нерселер деле бар, альхамдулиллах деп. И азыр ситуация какая-то вот ужасная там происходит, да, вот в принципе, вот действительно там шунча неме болуп, там проблема с дочкой, там так далее болуп атат жолдошуң менен. Но ошол моментте что? Мы сильно не опускаемся, не огорчаемся, потому что мы проявляем ошол моментте сабр, понимание, и ты идешь в гармонию с собой. То есть наша с вами задача, наоборот, гармонизировать свою ситуацию. Классно. Вы классно объяснили. Может быть, твоя графика, она про другое, что Да. жизнь негизи жашоо өдө улдый, жамандык да бар, ошого дагы неме болот. То есть в действительности көп жашоодо вот так. А мондай түз красиво жить — это сложно. Вот Но вы возможно, оказывается. Ошондо смотри, Бегимай, буюрса, данный момент азыр жолдошуңду кандай десем, Кудайга койдук. Жолдошуңда өзүнүн отношения со Всевышним. Спрос сделает сам Аллах. Мы его судить или обвинять этпейбиз. Кудайга койдук. Данный момент сен азыр эки өзүң айткандай диагноздары өзүң билесиң, ошондой диагноз менен эки баланы чоңойтуп келатасың. Иншаллах эртең дагы бизде подкаст чыгат, ушундай эне келет, чоң центр бар с детьми с умственно отсталыми, с аутизмом там и так далее деген немелер, ар кандай диагноздор менен бар. Вот. И ошол айым айтты да, действительно кыйын, тяжело. Тяжело. У нее один сын, как насколько тяжело, да? Сен эки ошондой наристе баланын энесиң. А теперчи вот азыркы вот ситуацияңда кандай пландарың бар? Негизи бул оңой эмес. Энелер сыртты карап күлүшөт. Күлө албай калганда учур болот. Жылмаясың да. Себеби сен түшүнүп турасың бул тагдыр экенин, Кудайдын берген пендеси. Сенин мындай өзүңдү тандап же бир башка бир тагдырды тандап кеткенге мындай тандооң жок да. Ошону кабыл аласың. Бул энелер түшүнөт, аталар дагы бар. Менин ошол практикамда аталар дагы жүрүшөт да. Мен ойлойм,
көбүнчө эле бул нерседе энелери жүрүшөт, энелер чыркырашат, энелер чуркашат. Хотя бул мындай эки адамдын ортосунан келип чыгып атса дагы ар кандай проблемаларга кабыласың, биринчи эле бул чоң көйгөй сени күнөөлөп баштайт. Сен күнөөлүүсүң да. Мен канча жерге барбайын, канча ушул диагноз койдурган процесстин өзүндө дагы сен жакшына эле экенсиң го, атасы кандай, эмнеге мындай болуп калды, бир эмес эки балаң деп көп ушул суроо болот да. Мындай ар бирине айта албайсың да, муну мен өзүм жасап алган жокмун депчи. Ар бирине буну каждый раз айтпайсың да. Ооба, врачтар диагноз коюшту. Мен көп энелерге да айтып кетет элем. Ушул нерседен мен баламды айыктырып алам деген иллюзиядан чыгышын керек экен. Муну кабыл алыш керек экен биринчи. Ооба, мен ушундай алсыз пендемин, мага Кудайым ушундай баланы берди. Бул баланын өзү береке экен да. Ушундай балдардынчы. Менде көп суроо болду. Өзүңүздөр билгендей, башка балдары да бар жолдошумдун, нормотипичный. Неге менде ушул нерсе болду? Именно мага ушул нерсе келди дегенде дагы кайра эле Кудайга кайтып келдим. Бул Кудайдын мээрими экен, сүйүүсү экен. Бул нерседе ушул балдарды караганда мындай сүйүү менен кабыл алышың, ошол баланы кабыл алып, ага мээрим төгүп, жүрөгүңдү тынчтандырсаң, баланын акыбалы көп эсе оңолот экен. Көбүнчөсү эле азыр баягы эгер научный тилде түшүндүргөндө, баягы гормондор роль ойноп атпайбы? Энеде кандай гормон болсо, бала ошону чагылдырып берип атат да. Бизде баягы гормон счастья, окситоцин ошолор көп болсо, балаң ошону эле чагылдырып берет. Бул эне менен аябай связанный да. Эне менен сезет. Ал балада сенин сезимдериң бүт болот да, сенин гормонуң кандай болуп турса, ошону эле сага чагылдырып берет. Особенно ушундай оорукчан балдар. А эгерде энеде кортизол көп болуп турса, то есть она вся раздраженная, весь мир виноват, или тревожный, да? Тревога, или она кому-то что-то всегда должна. Если ушул сезимдер мындай күч алып, бийик ала берсе, анда бала ошону эле көрсөтүп берет да. Бул учурда эненин акыбалы, мен айтайын дегеним, психологиялык жактан эненин акыбалы жакшы болсо, баланын кабыл алуусуна, дальше өнүккөнүнө аябай чоң жардам берет экен. Мен азыркы учурда балдарым менен прям мондой, бизде негизи центрлер көп, реабилитационный, көбүнчөсү платный, көбүнчөсү эмес, баары эле. 95% бул платная основа, да, то есть не государственные, это частные. Ошол жака мен мындайча айтканда балдарымдын ашпай жатат да. Мен мындай лечение алдырганга, какой-то бир процедуралар жасатып иштегенге убактым дагы, финансовый жагым дагы мындай ошол нерсеге пока жете элекмин да. Конечно, бирок жалгыз болуп. ооба, мен көп нерсе ойлонгонго деле убактым жоктой сезилет, бирок Кудайга шүгүр, ошо баягы негизи мындай, ооба, Кудайдын берген ырыскысы, 6 бала, ар биринин ырыскысы бар, бирок ошонун өзүндө дагы сен жалгыз ата эне экениңди түшүнгөнүңдө бул башка кеп да. Энелер негизи аябай күчтүү болот экенбиз. Эненин жүрөгү башкача экен, балдарын тыштабайт экен эч качан. Себеби мен университетте ошол психологияга окуп атканда дагы мен преподаватель эжелер айтты, балдарыңды тапшырып тур, государственный реабилитационный центрлерге тапшырып тур, бутуңа туруп ал, какой-то бир стабильностька чыгып ал. Себеби сен мындай азыр жетишпей атасың. Акыбалымды көрүп турушту да.
дегенде да болбой койдум. Дуа кылып, намаз окуп эле анан Кудайым ачык кылдырган жок ушул күнгө чейин, Кудайга шүгүр. Бирок моменттер болуп атты. Мындайча айтканда, ошол балдарымдын лечениясына мындай хотя бы 60-70% бир доход чыгарып баштай элекмин да. Мага негизи жакшы эле болмок. Ошол нерседен буюрса чыгып кетем деп ойлоймун. Ниет кыламын, дуа кыламын. Эң негизги приоритет мен өзүмдүн үстүмдөн иштегениме өтө ыраазымын. Кудайга ыраазымын. Мага ушул нерсени, дүйнө таанымымды, биринчи кабыл алуумду иштеп алып, анан кийин буюрса балдарга киришем. Ошол жер Ошондо азыр кандай жумуш кылып атасың? Ушул балдарыңды кантип ушул возрастка чейин, ушул убакытка чейин кандай сен багып келатасың? Финансовый жакта кандай болуп атат вообще негизи? Жолдошуң алименты деген уже коркуп да калдым андай сөздү вообще. Алименты деген эркектерге бир аз кыйыныраак болуп атат го. Алар үчүн сиз эмнеге коркосуз? Не то, что, кандай десем, как будто бы это такой вот бесполезный разговордай болуп калат да азырчы. Что вот как будто бы вот мимо ушей и так далее. Алар, конечно, просыпаются, когда, наверное, уже по закону, там, нанимать адвоката, идти юридически, по закону, я не знаю, как это еще называть, да? Ошондой болгондо, может быть, еще. И то это труд же, это энергия. Азыр канча убактың кетет, чтобы этого добиться. Эми бирок подкаст аркылуу сен жолдошуңа азыр обращение кылсаң деле болот. Угат болуш керек, эми вот угуп, может быть, тааныштары кичине мындай бир, что бы ты хотела бы вот от мужа сейчас получить или еще что-то, мындай өзүңдүн немелериңди, да? Мен ойлоп атам да, жана башында бир сонун нерсени айтып кеттиңиз да. Эркектин милдеттери динде деле аялдын милдеттери. Биз көбүрөөк фокусту эркектин милдеттерине коюп алабыз негизи. Ал туура эмес деп ойлойм. Өзүбүздүкүнө коелу. Аялдын милдеттери кандай? Өзүбүздүкүнөн болсок, аны чагылдырат го. Аллах Таала анын жүрөгүнө салып коет, анын милдеттери менен өзү менен өзү болгонго ошого фокус коюп калат да. Азыр эми бул дагы тереңирээк караганда, психология жаатында да анын жүрөгүнө Аллах салат. Дуа кылабыз. Ар бирибиздин эле жүрөгүбүздү исцеление, очищение кылганга, жүрөгүнө бир сонун нерселерди салганга деп ойлойм да. Анан башка нерсе жардам берет. Анан көбүнчө мындай дагы закон бар. Должен деп карайбыз го. Биз күтөбүз должен дегендечи. Да, мындай караганда, по факту караганда, күткөн сайын ошол нерсени ала албайсың эч. Байкайсыздарбы? Менимче күтпөш керек. Кой бериш керек мындай эле. Анан ошондо кайрадан ал өзү ошол нерсеге берип, ошол нерсени өзү сезет деп ойлойм да. Канчалык мисалы үчүн күйөөгө жакындашып, мындай болуп бир нерсени күтө бересиң го, сүйүү ал бербей эле кача берет го сенден. Кайрадан өзүнө койгонуңда, кайрадан Аллах Таала анын жүрөгүн салып коет да, мындай свобода. Да? Түшүндүрө алдымбы? Ооба, мен түшүндүм. Түшүндүңүз, Бирок меники наоборот болуп кеткен окшойт. Ал мага көбүрөөк ишенип калды окшойт. Бул өзү багып кетет депчи. Өзү ошентип эле айтчу. Сен мындай Сиздин күчүңүздү көрдү да. Ооба, менин күчүмдү көрүп туруп, менде азыр акча жок деп көп айтат. Анан канчалык бул чындык билбейм. Бирок баягы сен айтканыңдын мындай тескериси да. Менимче баягы көбүрөөк күчтү мага ишенимди берип койгон да. Анан мен чыркырадым да. Мен аялмын депчи. Мен болушунча эле чыркырап келатам да. Аял эле болгум келет. Аялдык эле ордунда болоюн, найзий келем деп алсыз эле да. Мен эркектей болуп, кечке иштеп, Ошону сезем. балдарды монтип, балдардын тарбиясында көп мындай өзүм таасир бере албай калып атам, кыздардын особенно деп айтам. Мындай нерселер көп эле болуп келет, жазам. Сен деген эми айына 20 000 сомдон 6 балага бул өтө эле аз деп эсептейм.
бирок ошону дагы ошо 3 жылдан өтүп калды төлөбөй койгонунда бул жерде мындай бул жашоо, бул закондор, биздин дүйнө закондоруна сен инсан болгондон кийин баш ийишиң керек. Баш ийишиң керек. Ошону биз дагы колдонуш үчүн берет Кудай буну дагычы. Мен ошону түшүндүм. Мен андан баягы наивно эле күтүп жатып алган жокмун да. Мен өзүмдүн да аракетимди кылып атам да. Негизи эле буга чейин деле экөөбүз ажырашканга чейин деле мен иштеп жүргөмүн. Просто биздин ситуацияда бул адам өтө эле мага баарын өткөрүп берип койду дагы. Таштап койду. Негизи мындай, мен өзүм деле өттүм ал нерседен. Биз бир нерселерди чечип, жана поезддин алдына жүгүрө беребиз, тез болот деп. Эркек сезет экен, расслабиться этет экен. Мен өзүм көрдүм ал нерсени. Башында башталгандачы. Анан илим алып баштадым. Азыр эми канчалык деңгээлде билбейм. Азыр бардык нерсени ага дейм, эч нерсеге жоопкерчилик албайм, эч нерсени чечпейм. Өзү кылып, мындай билбейм, өзүнөн өзү эле бир нерселерди изденип, бир ошондо түшүндүм да, бул теория эмес, практикада иштейт экен депчи. Аял киши аялдык ордунда болсо, эркек өзүнүн эркектик ордунда болот экен. Дагында зеркалит. Ошо негизи ушул биринчи мен базарга чыгып кеткендеги немем ушул болгон. Баягы продукт алып келбей калды да үйгөчү. Анан ошондо мен жардам берген деген ниетте мен процессти тездетип берем деп. Ошол мезгилде мен чогуу устазга, Раматылык чогуу устазга баргам да. Устаз деп бир неме көйгөй менен барып, анан мен ушинтип базарга чыктым, иштеп атам десем, ошондо Раматылык устаз аябай монтип мени угуп, анан ойлонуп калды да. Сен базарга чыгып иштеп атасыңбы деди да. Анан ооба десем, сага уруксат бердиби деди. Анан ооба дедим. Ошондо Раматылык устаз эмне трещина кеткенин сезген экен да. Негизичи кандай жака нук өзгөргөнүн сезген экен, алдын ала билген экен да. Себеби аябай мындай кайгылуу десем деле болот, унчукпай эле калды да. Мындай сөз сүйлөбөй эле бир канча бир убакытка бир мындай тишина болуп калды да. Деди да. Эми көрө бер, эми жумушка чыгып алып деди. Биз күтө албайт экен. Бирок болсо биз мындай да, мен азыр түшүнүп атам. Ошол мезгилде мындай жолдошумдун, мурунку жолдошумдун ошол нерсеге жоопкерчилик алып, өзү аракет кылбай дальше койгонун, ушул жерден ошондой выходты берип койгонуна мындай бир аттиң сыяктуу карады да. Жакшы меселе негизи деди. Сенин иштегениң негизи жакшы меселе деп айтты да. Себеби балдарым кичинекей болчу. Бул жерде биз айтып атабыз да, сен аны билген эмессиң. Биз көп ошибкаларды кылабыз. Болор иш болду. Ошол убакта ошондо түшүнбөптүрсүң, болбосо барыптырсың, ушундай устазыбызга барыптырсың, совет алып, ал болсо десе дагы сен продолжать эттиң, ишиңди кыла бердиң, туурабы? Ошол моментте түшүнбөдүң, бул сенин жашооң, бул сенин судьбаң, бул сенин ошибка дейин десем, в общем, это твоя жизнь. Ничего страшного, что было, то прошло. Орустар айткандай. В данный момент речь идет азыркы ситуацияда, как бы в качестве как психолог ты говоришь, что эркекке мындай возможность дать, чтобы он додумался. Да, это все Аллах должен внушить в его сердце. Это все по велению Аллаха. Это как бы все прекрасно понимаем. Но в то же время биз билебиз, что эркекке айтмайынча алар не догоняют. Бар ошондой. Негизи эле эркектер көп нерсени айтат го. Вот, например, аял бирдеме кабыл алса, айткыла деп айтат да. Потому что эркектин желаниясы, нафсы вообще башкача да. Алар, например, понятие украшение деген түшүнүшпөйт. Алар украшенияны колдонбойт. Путешествие дейин десек, путешествие деле кереги жок эркектерге. Гүл деген гүл, көйнөк. Ну, одним словом, биздин желаниябыз не совпадает алардын желаниясы менен. Поэтому алар мындай интернеттен карап эле, ошол жерден бирөөнү повторять этпесе эле, в целом-то им не нужно. Өздөрү мындай фантазиялары деле жок да. Вот ачык сөзү. Ошон үчүн аялдарга айтылган, айткын.
сурагын жакшынакай Туура эле отургузуп сураа. алып туруп, жакшынакай өзүңдүн чувствоңду, мен ушу гүлдү алгым келди эле 8 мартта или там, ну, примерно, да, там, ушундайды кийгим келди эле деп айткыла деп айтылган, да. Негизи эркекти требовать этип, эркектен көп нерсени сурап турушубуз керек экен, да. Ошол моментте, да, правильно спрашивать, да. Данный момент туура сурадыбы, туура эмес сурадыбы. Здесь уже речь идет о судьбе балдары. Жалгыз болуп атса, балдар жанагындай болуп атса, кандай деген акча кетет, бир дарыга, бир витаминге кандай деген акча кетип атат, туурабы? Ошол элементарный тамак аштарга. Буну өзү айткандай, убактым да жок ошону бир ойлонуп, потому что бунуку жумуш балдар. Ошон үчүн анча-мынча мынтип айткан туура. Айтышың керек деп ойлойм, потому что ал күйөөңдүн башка үй бүлөсү бар. Башка үй бүлө менен ал жерде, может быть, сонун добытчик болуп атат. Может, ошолорду сонун багып атат. Бирок сени унута түштү. Там он выполняет свою роль, но у него уже давно забыто желание видеть Бегимайку как женщину. Потому что она когда-то мурун биринчи күн жылдары жумушка чыгып, эркектин ролун алып калды. Все, ал уже у него подсознание бул эркек. Бунун подсознаниясында он видит мужчину. Добытчика, ушул балдарды багат, мына жакшынакай тыпыйып келди биздин жаныбызга деле. Кандай вот, как бы думаешь, все у нее хорошо. Багат, ой, сопсон багып кетет деп, жанагы эркек тигил нежный аялдарын, балдарын багып атат. Поэтому здесь двоеженство, троеженство деген бар, в исламе айтылган двоеженство, троеженство биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, он женился вообще ниети башкача менен жениться этилген, да. Это не азыр действительно биздин билими жок, иманы жок эркектер экинчи аял алам, вот просто уже там развлечение, там уже вообще ниет башкача болуп кетип атат, да. Бул жерде биринчи аялын жакшынакай багып, ошондой любовь, ошондой тамак ашыны, балдарыны ушундай аманат кылып караш керек болчу. Все, он оказался таким. Аллах с него спрос возьмет. Дело не в этом. Біз просто немножко ошол момент айтып кетишим керек болчу, потому что көбү исламга ушундай жоолук салынганга аялдар, кыздар келбей атат. У них страх, что ее муж, который я буду в исламе, что ее муж теперь захочет жениться на второй, на третий дешеп. Хотя они забывают, что светский жашоодо ошол эле экинчи аялы, үчүнчү аялы это любовницы. Там незаконные любовницы, ни по каким этим, но любовницы, которые тоже создают семьи. Эта тема, конечно, другая, но я должна об этом сказать, потому что сейчас есть такой вопрос у тебя, что у тебя и у твоего мужа была вторая жена и третья жена, они есть. Да. Этому место есть быть. Ошон үчүн Бегимай, данный момент азыр саган финансовый жактан өтө муктажсың. В любом случае тебе финансовая помощь нужна. Да. Реабилитационный центр керек болсо не только балдарыңа, саган конкретно өзүңө керек. Да. Вот эта реабилитация, общение с психологом. Ушул психологтор азыр бекер консультация бербейт. Психологияга жардам, финансовый часть керек. Потому что биз диндебиз, намазыбызды окуйбуз, альхамдулиллах, это все классно, это 99% это очень помогает. Но если сен ошону билип, түшүнүп, ошону кылсаң да, ошон үчүн мындай анча-мынча адамдарга, вот маган консультацияга бир келин келди, 16 жылдан бери намаз окуйт экен, бирок до сих пор түшүнбөйт экен, эмнеге окуп атат? Кудайды, я, видите ли, мен жарым саат сүйлөшүп атып, оказывается, я рассказала, кто такой Всевышний Аллах. Представляете? То есть здесь просто родители заставили, или там просто вот этиш керек экен деп эле кыла берген, да? Ал сонун
туура. В каком смысле? Чем не делать этого? Но бирок ошону түшүнүп осознанно келип ушундай азыркы ситуацияңда психолог крайне необходимый болуп атат. Мен аябай психологдарга баа берем, действительно, вот они нужны. Ошон үчүн финансовая поддержка тебе в данный момент очень сильно нужна. Муж свои обязанности юридически, наверное, должен выполнять. Как ни крутите, женщины, жалеть, в каком смысле там? Когда-то он додумается, когда-то что-то у него там щелкнет деп, как будто бы это не есть, ты не в той позиции, азыр, ошону чыдай тургандай. Эмнеге? Потому что сенде 6 балаң бар. Кызың уже чоңойду. Кызың ошол жем, ичем, окуйм, билим аламын, жакшынакай кийингиси келет. Ошондой ситуацияда кызың аябай нуждается в тебе и в твоих финансах. Мен өзүмдүн балдарымды карап неме кылган. Анан данный момент реабилитационный центр өтө керек, потому что сен азыр, если чөгүп ошол ситуацияда полностью жалаң эле ошол базарда иштеп эле монте берсең, балдарың да каралбай калат, өзүң да несчастный, выгорание болуп, энергияң жок болуп, шөлпөйүп, ооруп калат дагы киши, аял киши анан может и умереть дегенде, да? Ошон үчүн здесь, как ни крути, со всех сторон нужна тебе поддержка, но самое главное, финансовая. И, иншаллах, по-моему, тебе даже подарок сделали в Умру. Умра тебе очень спасет, потому что там есть место, святое место. Это моя мечта, иншаллах. Я тебе завидую в какой-то мере, да? Вот, иншаллах, Умрага барып, ошо жерде сон энергия алып келесиң, тазаланып келесиң, ыйлаганыңды ыйлап келесиң, иши кылып сон болуп келесиң, иншаллах, да, ушундай жакшынакай адамдар бар экен, саган ошондой белек кылып атышат. Вот. И в целом психологическая помощь, финансовая помощь, реабилитационная помощь, улуу кызыңа жакшынакай билим бергенге, университетке поступать эттирткен, жакшынакай кызыңды сүйүп, поддерживать этип, красиво кийинтип, кызыңды чоңойто берген, тиги 2 балаң буюрса бактылуу, алар болсо, керек болсо, ушул азыркы ситуацияны түшүнбөгөн үчүн бактылуу буларчы. Они по сравнению тиги улуу кызыңдан көрү 2 балаң бактылуу. Жанагыл, потому что алар түшүнүшпөйт азыркы ситуацияда. Им не больно, как тебе больно. Поэтому самое главное тебе сейчас крепкого здоровья, саган энергии, сил, финансовой поддержки. Не знаю откуда. Вот подкаст көргөндөр, у кого есть лишние деньги, и кто хочет как-то вот, кандай десем, воспользоваться, получить савап от Всевышнего, Аллах любит щедрых. Помогайте, пользуйтесь. Это реальный человек, который реально нуждается в любой хорошей поддержке. Комментарийде жакшы сөздөр менен комментарий кылгыла, батаңарды бергиле, кабыл тилектериңерди кылгыла, потому что любой ошондой жакшы сөздөр азыр Бегимай это очень нуждается. Любой вот этот положительный нерсе менен Бегимай азыр сонун болуп, күч кубат, силы воли, кандай десем, бактылуу болуп, жакшынакай. И в будущем, иншаллах, мен ойлойм, күйөөгө чык. Күйөөгө чык, ушул жакшынакай күйөө туш келсин, которым, где ты будешь по-настоящему его женой, по-настоящему будешь чувствовать себя женщиной, любимой, нежной, красивой, которая сени багып, жакшынакай кылып, ценить этип, сенин бүт немеңди сүйө тургандай Кудайдан ошону суранып, тиленип, для тебя мы этого желаем. Аминь. Амин, ооба. Айтканыңыз келсин. Дагы кандай өзүңөр под конец сначала дадим, да? Буразияга, чтобы кандай вот ушул бүгүнкү немеден кийин не деп совет барбы, конкретно Бегимайга же в целом айымдарга? Негизи эле бардык айымдарга болсун, бардык нерсенин ключту билебиз да, ачып киребиз, тобо кылуу. Алга айтат, силердин өзүңөрдү өзгөртмөйүнчө мен силердин абалыңарды өзгөртпөйм дейт. Адам кантип өзүн өзгөртүшү мүмкүн? Анын жүрөгүндө ошол нерсеге тобо жүрсө. Жеке өзүм да мен эмне кылам? Аллахтын мээрими менен ал кылдырдат дейин мен эмес. Өтө көп тобо кылуу жүрөгүмө салды да. Ошол нерсе мени көп нерселерге ачты.
бактылуумун тобо кылдым. Үй алдын тобо кылдым. Машалла. Мага больно тобо кылдым. Да? Напсим үчүн тобо кылдым. Мен өзүмдүн напсим менен бетме бет келдим. Именно бала төрөгөндө. Ага чейин анчалык болбоду эле. Ошондо бир башкача жагынан ачылды да. Анан ушул бала мени ушунчалык көп тобо кылдырды да. Сен напсим ушунчалык кыйналды. Бала учурда. Билем, ар кимде ар кандай болушу мүмкүн процессчи. Ушунчалык көп тобо кылдырды. Напсибиз үчүн көп тобо кылышыбыз керек, айрыкча аялдар экенин түшүндүм да. Бизде жанагы бир бекитилген күнөөлөр бизде болот экен. Жанагы айткан больдор, кабыл албастыгыбыз, көрө албастыгыбыз деген сыяктуучу. Чувство превосходства, напсибиз, 9 напси бар аялдарда. Ошон үчүн көп жүрөктөн тобо кылуу. Ошол нерсени чындап мына көрүп аткандарга кандай туура мындай түшүнбөгөн бир ситуация болот дабы, тобо кылдым. Ушул бир түшүнүксүз ситуацияга. Кандай нерсе болбосун тобо кылдым. Ошондо гана бизде буюрса Аллахтын каалоосу менен, мээрим менен жүрөгүбүздө исцеление жүрөт. Бир очищение жүрөт. Эң эле ключ ошол. Биз ошону түшүнүшүбүз керек, эмне үчүн кылып атабыз. Машалла. Сонун. Бегимай, өзүңдүн бүгүнкү мындай вот жыйынтыгга келели, вот кандай өзүңүн ощущенияң, бир кичине терапия болду, бир какой-то бир что-то для себя получила? Ооба, албетте. Бүгүн психолог айым айткандай эле, мен негизи ушунун баягы жүрөгүм тынчсанды деп атпаймынбы? Бул нерсе ушу тобо аркылуу келди да. Чындыгында адам мен киммин деп тобо кылып, мен эчтекеге мындай таасир бере албашымды түшүнүп, чындап Кудайдын алдында жалдырап жыгылгандан кийин анан жүрөгүбүз ачылат экен да. Чындыгындачы. Мындай биз тил менен, жоолук менен же допу кийип жүрөр экенбиз. ИБД деп коет го. Имитация бурной деятельности. То есть мы действуем так, как будто мы хорошие, мы делаем что-то. Чындап Кудайды ошо тобо кылгандан кийин анан кабыл алуу башталат экен. Кудайды кабыл алгандан кийин, өзүңдү кабыл алгандан кийин башка адамдарды да кабыл алуу башталат экен. Ошо оорукчан баланы да кабыл алат экенсиң. Жашоо ушуга алып келет экен. То есть Кудайдын тагдыры ушуга алып келет экен. Ошол баланы дагы мээрим менен карап, өөп, анан ошодон мен ойлойм, ооба мен азыр в какой-то степени финансовый поддержкага ачыкмын. Мындай Туура. ачыкмын. Мен ушул эң уялган нерсем да ушул болчу. Бул нерсени айтыштагы мындай өзүм бир какой-то эгомду жеңип атам да, ушул нерсе мененчи. Анан кыздарга айтат элем, жаш кыздарга, негизи аял затына өзүңөрдү тапканга аракет кылгыла, илим алгыла, руханий жактан именно биринчи орунда ушул руханий жакты өзүңөрдү тааныганга аракет кылгыла. Себеби бул жол менен бир өзүңдүн максатыңа оңоюраак, батыраак, тезирээк жетесиң. Мен айтайын дегеним, бул өтүп кетти ситуация, негизи ошол болду. Ооба, ошол учурда мен эмоцияга алдырдым. Себеби бул эненин жүрөгү аябай башкача экен. Балаң жок деген нерсе, кызым каякта деген нерсе мени мындай өзүмөн чыгарып салды да. Мен ойлойм, ал мезгилде мен ал мезгилде ооба акылым менен иш кылган жокмун. Мен бир гана мындай страх болуп турду менде. Эмне болду дегенчи, каякта жоготуп алуудан корктум. Эмнеге бул нерсе уланып атат, эми кызыма өттү деген мындай резонанс кылып жибериши менин ниетимдеги нерсе эмес болчу. Бул аябай мындай бир оор кадам болду. Бирок мен ушул нерсе аркылуу мындай ушул эркектин мындай бир таасир бере аламбы деген гана ой менен болду да. Себеби мен буга чейин деле бизди ордубузга кой, болду, биз ажыраштык, сен дагы мага капа болбо, менин сага капачылыгым жок.
мен кабыл алдым ушул тагдырымды, ушул ситуацияны. Мындан ары эмне кылышыбыз керек, ошону ойлонойлу, ошону жасайлы, балдардын келечегин ойлойлу, буларды курстарга алып барыш керек. Азыркы мезгилдин талабы, буларды бассейнге алып барыш керек. Айтып эле келатам да, бирок сөз менен айтканда бул адамга жеткен жок. Мыйзам ченемдүү гана мен өзүмдүн эми кадамдарымды жасайм. Чындыгында мындай бир ага бир зыян келтирүү же болбосо өч алуу максатында эмес, жөн гана ал эркек Кудайдын алдында жооп берүүчү адам, ошол балдарына ошол негизде гана бул мыйзам ченемдүү нерселер болот. Андан сырткары болбойт. Мен мындан өч алып, анан кийин бул жаман акыбалда болуп калса эле мен андан жыргап кетпейм. Канткенде дагы бул балдардын атасы, мен энесимин, бул нерсени эч ким эч качан өчүрө албайт. Аллах Таалам өзү бул нерсени койгондон кийин Аллах дагы өчүрө албайт муну. Мен энесимин, ал атасы. Мен бул нерсе менен ошол резонанс видеонун аркылуу мен бул адам ушундай жаман адам, бул болбогон адам дегенди билдиргим келген эмес. Мен жөн гана өзүмдүн ичимдеги мындай менин күчүм алым жетпей калган болду эле чыгарып бергем. Бул нерсе менен көп аялдар жашайт, жашап келатат. Ар кандай ситуацияда аялдар бар экен. Мага көп эле обращениялар болуп атат. Сүрөттөрүн жөнөтүп атышат. Ушундай эле күндү кечип келатам, бирок милиция эч кандай эчтеке кылбайт. Сен ушинтип чыгып кеттиң, сен буну чыгара алдың, бирок мен ошондой кыла албайтам деп көп айымдардын ыйын угуп атам. Көп жазып атышат. Мага финансовый жактан жардам берген чужой эле адамдар болуп атат. Субханаллах, это очень удивительно. Себеби мен бул жашоодо мен бирөөгө көбүнчө берчүмүн да. Баарына эле жардам берип, көбүнчө эле менин жашоомдо позициям ушул. Анан кабыл алыш дагы оңой эмес экен. Кабыл алыш үчүн дагы мен өзүмө тебе можно деп Аллах берип атат. Аллах берип атат деп, Аллахтын ырыскысы деп гана кабыл алдым дагы. Азыр бул подкастта дагы түшүнүп атам, мен ачыкмын жардамга. Чындыгында ооба, мен балдарым менен в какой-то степени муктаж болуп атам. Не в том, чтобы выжить, да, а в том, чтобы дальше идти. Дальше мындай балдардын ден соолугуна кам көрүү деген нерсе болуп атат да. Мен ишенем, Кудай мага өзүмдүн пешенеме, өзүмө ылайык адамды жазып койгонуна. Мен бул нерсеге эч качан сомнение кылган эмесмин. Кудайга шүгүр. Бактылуу, азыр дагы бактылуумун мен. Мен ушул күндө дагы бактылуумун, Кудайга шүгүр. Мен балдарым бар, мен өзүмдө өзүм бармын, мен Кудайым бар. Альхамдулиллах. Мен мындайча айтканда, не из позиции жертвы, там, помогите мне, или я хочу выйти замуж. Не оправдывайся, Бегимай, все хорошо, все хорошо. Логично ойлонгон азыркы ушул жашоодо адамдар сени прекрасно түшүнүшөт, что биякта сен попрошайничать эткен жоксуң, биякта реалдуу ситуацияда жардам беришсе, воспользоваться ситуацией. Мен азыр данный момент ойлоп атам, сенин жолдошуңа бир кайрылгым келип атат. Ушул ситуация менен өзүңдү Кудайдын алдында балдарыңды чыркыратпай, ыйлатпай, келинчегиңди, в любом случае она была твоей женой, да, это все они твои аманат. Воспользуйся, пока ты жив, пока у тебя руки, ноги, все у тебя хорошо, воспользуйся этой ситуацией. Ради Аллаха ты собственными руками, собственными мозгами, с милостью дегендей начни помогать. Помогать, не забывай, дай всю свою возможность. Это у тебя, можно сказать, последний шанс. Вот, воспользуйся. Кто имеет возможность финансовую, тоже можете воспользоваться с этой ситуацией. В каком смысле воспользоваться? Что у вас есть возможность тоже помочь, поддержать такой хорошей семье. Ушул анда эмесе бүгүнкү подкастыбыз аяктап атат.
туура айтып атамбы? Вот, аракетимди кылып атам. Кыргызчаны максимально үйрөнгөнгө, айтканга. Бирок ушундай ситуацияларда бир аз мен кыргызча иштебей, орусча иштеп кетип атат. Дагы эле вот за это хочу сказать. Но дело не во мне. Хейт можете особо не париться, потому что жазганга убактыңарды кетирбей эле койгула, потому что мен комментарияларды уже окубайм. Мен иду вперед, потому что менин задачам ала ыраазычылык үчүн ушундай айымдарга, элдерге негизи жардам берип, ушинтип себепчи болуп, ошондой аракетимди кыла беремин. Поэтому эмне дебесеңер, ошо продолжаем работать дегендей да. Вы тоже не оправдываетесь. Потому что на этой прекрасной ноте, иншаллах, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Всем ассаламу алейкум.